Көл суу Нарын облусунун Аксай өрөөнүндөгү Какшаал тоо кырка тоосунда 3514 метр бийиктикте жайгашкан. Ал мөңгүлөрдөн чыккан көл. Миңдеген жылдар мурда ири жер титирөөдөн улам жаралып, түндүк тарабында табигый дамба пайда болгон. Суу асказоолордун ортосундагы чоң жаракада кысылып тургандай элес калтырат. Узундугу 9-12 чакырымга созулса, туурасы 500 метрден 2 чакырымга жетет. Тереңдиги 5 метрден 10 метрге чейин жетет. Кызыгы көл суу бир убакта жоголуп кетет. Тагыраагы суу тоо тектери аркылуу агып кетет. Кышында бул агын суу тоңуп, жайында көлгө суу кайрадан толот. Көлдүн түбү тунук болуп турганда жер астындагы үңкүрлөрдү көрүүгө болот. Суусунда балык жок, бирок аймагында жапайы жаныбарлар, анын ичинде карышкыр, аюу, илбирс, кайберендер жашайт. Көл өңү менен да арбап турат. Күндүн тийишине карап түсүн ачык көгүш же жашыл кылып өзгөртөт. Көл суу Кыргызстандагы эң кооз тоо көлдөрүнүн бири деп саналып, соңку жылдары туристтер көп барганы байкалууда. Көлгө жол жайында кенен ачылат, бирок жүрөктүүлөр кышкысында барса болот. Кыргыз-Кытай чек арасына жакын. Көл сууга баруу үчүн мамлекеттик чек ара кызматынан уруксаат кагаз алуу керек. Көл Борбор кала Бишкектен 460 чакырым алыстыкта турат. Бишкек Нарын Торугар жолу аркылуу жетүүгө болот. Андан ары Кында ашуусу аркылуу Аксай өрөөнүнө жол кетет.